Кадамжай районунун тургуну Асылбек Акматов орто мектепти аяктары менен чет мамлекетке миграцияга кетип көп жыл эмгектенген. Мындан 5 жыл мурда мекенине келип, сырттан чогулткан каражатына ишкердик баштаган. Ал айлына балдар ойночу жай ачып, бирок киреше таба алган эмес. Биринчи башталганда без стройки эле жөн эле баштап чамамда 500ге жакын акча кеткен. Барып вложение кылып отуруп, кошуп отуруп, миллионго жетип, чыгым эле болуп тура берген да. Эч киреше болбой, бирок жакшы көргөн жумушум болгон үчүн, жакшы көргөн ишим болгон үчүн, алдыга койгон максатыма жетиш максатта ошо тилектеримди орундатыш үчүн кеткен акчага карабастан иштей бердим, талыкпастанчы. Анан таптакыр эле болбой минуска кирип, уже карызга бата баштаганда кайрадан кетишке туура келип. Асылбек Минтип экинчи ирет алдына койгон максатына умтулууда. Бирок ал ишкердикти баштоо, өнүктүрүү бул багытта тобокелдиктердин алдын алуу боюнча билим алууну дагы деле ойлонбогонун жашырбайт. Башыдан дагы баштадык. Бул жолгусунда уже мына 1 айдан ашып калды. Уже дагы мына 200-300дөй кайра кирип кетти. Бунусунда уже өткөнгө кеткен каталарды кайталабайбыз го деген үмүт менен кайталабаганга аракет кылып баштадык. Пока что жылыш жок болуп атат. Аракет кылып атабыз, бирок барбир эле кыйын экен. Биз нан эле чыгарып атабыз. Духовкада нан эле чыгып атат. Муну дагы чоңойтконго келечекте максаттарыбыз бар, Кудай буйрса. Нургүл Ташбаева болсо алгач ишкердигин үй шартында таттууларды жасоо менен баштаган. Учурда ун азыктарын бышырган даяр бизнести сатып алган. Чакан бизнесин кеңейтүүнү каалаган ишкер ар тараптуу колдоого муктаж экенин айтат. Ал бул багытта билим тажрыйба алып, каржылык колдоого жетишүүнү максат кылат. Бирок долбоорум ишке ашпай, азыркы көйгөйүм менен ошо долбоорду ишке ашырып алсак, Кудай буйрса, өзүм каалагандай максатка жетип, азыр эми бул жерде 3-4 ишчи болсо дагы бир 10-15 ишчи кылып, чоңойтуп, анан өзүм каалагандай ошол булочка барбы, каттама барбы, шириндиктерди дагы ассортиментимди чоңойтуп дегендей. Баткен районунун Көкташ айылынын тургуну Нурсултан Мусафаров буга чейин башка өлкөдө иштеп келген. Ал өз жеринде ишкердик кылууну, жаңы жумуш орундарын түзүүнү максат кылат. Бул үчүн да ал долбоор жазып, өзүн ишкердик чөйрөсүнөн сынап көргөнү турат. Азыр биздин кичине бул долбоорго катышып, кичине илим да талап кылат экен. Окууларга катышып ушундай биз окууга катышып баштадык. Буйрса ийгиликтерге жетебиз деген ойдобуз. Айылда жумушсуздукту жоюп, ушул миграциядагы элдер дагы ушул айылга келип, өзүнүн айылдарда Кыргызстаныбызда иш кылсак, ушундай долбоорлор менен иштесек жакшы экен. Ошого аракет кылып атабыз азыр. Бир булочканы бошоруш үчүн эртеден кечке убакыт керек. Ишкердигин ийгиликтүү жолго салган Саткын Бибабаева болсо, буга чейин долбоор жазып, ишкердик баштоо боюнча бир канча окуулардан өткөн. Алган билими анын тажрыйбалуу ишкер болуусуна өбөлгө болгон. 2015-жылы ушундай окууларга катышып, окуулардын пайдасы менен долбоор жазса болот экен деген түшүнүк пайда болуп, ушул окууларга катышып, бир духовка, бир камыр кылчу утуп алган. Ошо уткан духовкалардын пайдасы тиеп, жакшы эле болуп өнүгүп өскөндөн кийин жыядан былтыркы жылы дагы ушундай окууларга катышып, дагы бир духовка, дагы бир камыр кылчу утуп алдым. Чоңойтуп атам. 20 жылдан бери ишкердикти өнүктүрүү жаатында эмгектенип келген Замир Дүйшөев болочок ишкерлерге бул жаатта кеңеш берет. Ал ишкердик баштоодо каражат эле маанилүү эмес дейт. Өзүнө ишеним жана тынымсыз изденүү маанилүү экенин белгилейт. Проекттерди жазып, алар ишке ашпай калып, анан ошол жерден болбойт экен, бул колубуздан келбейт экен деп үмүтүн үзгөн, миграция кеткен, ошо үмүтүн үзгөнү бул чындап эле бул деле бир процесс деп аталат. Донор болобу же инвестор болобу, ошолордун дагы бир акча сураштын, акча тартуунун да бир ыкмалары бар да. Бул деле бир эме туура жолу бар да. Себеп алар сизден эмне күтөт? Бирөөсү мисалы үчүн ошол сиз кылып аткан ичмердүүлүктөн бул кошулуп, ошонун үстүнөн да 2 эсе 3 эсе пайда тапсам дейт. Мисалы үчүн гранттар алар болсо көбүнчө социалдык тармактарды, социалдык өнүгүүнү жолдорун карайт. Ошол бизнес аркылуу канча жумушчу орундарды пайда кыласыздар.
Учурда Баткенде Жаш ишкерлер ассоциациясынын алдында түзүлгөн ишкердикти колдоо борбору каалоочуларга акысыз кеңеш берет. Бизнес план жазуу, бизнеске каражат тартуу боюнча окууларды уюштуруп, жарандардын ишкердигин өнүктүрүү боюнча тажрыйбасын арттыруу багытында иш алып барат. Суроо талап жогору болгон үчүн грант тартуу үчүн өтүнмөлөрдү туура толтуруу боюнча онлайн курстар да ачылган. Акысыз болгондугу менен бирок ушундай баягы акы төлөнүүчү кызматка кирет. Ушул бизнес пландарды жазып берүү же болсо грантка пландарды жазып берүү. Ошону жанагы ойлоно отуруп онлайн курс ачууну туура көрдүк. Себеби кызыккандар, жазам дегендер көп экен. Ошол себептен мен өзүм жетишпегендиктен ошолор дагы жазып үйрөтүп койсом, алар дагы өздөрүнө жазат, башкаларга дагы жазып берет, жайылтат. Ошол себептен грант тартуу жана грантка өтүнмөлөрдү туура толтуруу боюнча онлайн курс ачканбыз. Азыркы учурда бир группабызда 15 адам окутат. Ишкердикти өнүктүрүү борбору аркылуу бир канча окутуулардан өтүп, натыйжада маанилүү долбоор жазып, кайтарымсыз грантка ээ болгондор бар. 2021 жылдын жыйынтыгын айта турган болсок, биз ошол биздин командабыздын ошол көмөгү менен өнүктөштөрдүн колдоосу менен 30га жакын ишкерди грант колдоого ээ болушту. Алар ушул бүт баары окуулардан өтүштү. Ушул биздин кастодтардын окуулардан өтүштү. Ушул бизнес планды кам жазыш керек, кандай тартипте шаблондор толтуруш керек, ошолор боюнча бүт маалыматтарды алып, ошол негизинде ийгиликтүү буюрса 30 ишкерибиз былтыркы жылдын эсебинен гранттык колдоолорго ээ болду. Ишкерлер өлкөнүн локомотиви, экономиканын кыймылдаткыч күчү. Алар ишкердик чөйрөдө өнүгүп өсүүсү үчүн албетте өлкөдөгү ыңгайлуу шарттар зарыл. Бирок ар бир ишкер болууну каалаган жарандардын өзүн өзү өнүктүрүү аракети анын алдындагы койгон максатын ишке ашырууга шарт түзөрү анык. Гүлбарчын Амирова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа, Баткен.